биздин өзүбүздүн каралган тариф саясаты боюнча 2024 эми сектордун жалпы эмесин айтпай эле жана сиз көтөргөн маселе боюнча канча кайсы убакта канча тыйындан болуш керек тариф саясаты 25-жылдын 30-жылга чейин каралган. Мисалы быйыл май айынан баштап 25-жылдын былтыр 1 сомду 11 тыйынга көтөргөнбүз. Быйыл инфляцияга байланыштуу 1 сом 25-жылы 26 тыйын кошулат да. 25-жылы ошол жана 1 сом 11 тыйынга 26 тыйын кошулат. Биздин бул мындайча айтканда бүгүнкү күндө ошол Министерство финансов, Минэконом менен жана башка министерстволор менен азыр ушуну мындайча айтып коюңузчу, мына быйылкы жылы элдер мына жаңы жылдан баштап канча сомдон төлөй баштайт? И коммерческий организациялар канча сомдон төлөйт? 30-жыл кое туралы? Жаңы жылдан баштап элдер ошол эле бүгүнкү төлөп аткан 1 сом 11 тыйындан төлөйт. 1 сом 11 тыйын. Май айынан баштап 1 сом 37 тыйын төлөйт. Значит, май айынан баштап 27 тыйындан кошулат экен, Өнөр жай керектөөчүлөр бүгүнкү күндө 24-жылы 3 сом 18 тыйын төлөп атат. Май айынан баштап 3 сом 49 тыйын төлөйт. 31 тыйынга эле көтөрүлөт. Ошондо элге 1 сом 37 тыйын. 1 сом 37 тыйындан, Май айынан баштап. Май айынан баштап. Бунда чектөө жокпу? Мурда 700 киловаттка чейин 70 тыйындан арашканы жерде чектөө бар. Чектөө эч качан чектөө только түшөт 30-жылдары энергия сектор өзүнүн себестоимосуна чыкканда чектөө түшөт.